Патриоттук менен улутчулдуктун ортосунда абдан терең айырмачылык бар. Биринчиси мекенге болгон сүйүү болсо, экинчиси башка улуттарга болгон көрө албастык деп айтып коюшат экен. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүбүздүн коногу тарых илимдеринин кандидаты, коомдук жана маданий ишмер, жазуучу, акын, публицист Баяз Турал мырза болмокчу. Саламатсызбы, Баяз мырза? Саламатчылык. Жогоруда айткан ойго кандай карайсыз? Патриоттук менен улутчулдуктун айырмасы абдан терең, чоң дейт. Патриот деген сөз бул кыргыздын сөзү эмес, биринчиден. Ошондуктан мунун так бир котормосун айтыш кыйын. Бирок аны бир болжолдуу маанисине карата котормолоп, ушу Совет мезгилинде өтө көп колдонулчу ушу сөз. Ошол маанисине карата кийинки учурларда аны атуу, мекенчил адам дегендей ушундай котормолоп жүрүшөт да, патриот деген сөздү. Ал эми улутчул деген улутчул эли деген сөз. Бирок улутчул деген сөздү орус тилине же болбосо орус тилине Европадан келген сөздөргө карай которсок, анда бир нече сөз болуп которулат. Мисалы, орус тилиндеги национализм деген сөз дагы улутчулдук деп которулат. Нацизм деген сөз дагы улутчулдук деп которулат. Шаунизм деген сөз дагы улутчулдук деп которулат. Көрдүңүзбү? Биз орустун бир нече сөзүн биз бир эле сөз менен түшүндүрүп атабыз да. Эми мына мисал үчүн мындай бар да, ушул сөздөрдүн баардыгын биз эмне кайсы темада сүйлөшүп атсак, ошо темада айтылып аткан сөздүн же болбосо сүйлөмдүн маанисине карай колдонушубуз керек. Мисалы биз эки түрдүү сүйлөгөн сөздү айталы, орус тилинде бир эле сөз менен сүйлөйт. Ата-энесин деле, өзүнүн жарын деле, сүйгөн жарын деле мен сени сүйөм дей берет. Я тебя люблю дейт. Ата-энесин деле мен силерди сүйөм дей берет. Или я вас люблю дейт. Туурабы? Бир эле сөз менен, люблю деген сөз. А кыргыз ошону эки сөз менен түшүндүрөт. Ал сүйөм деген сөздү өзүнүн түбөлүктүү жарына гана айтат. Же сүйлөшкөн кызына карата айтат. Аны да көрүнгөн жерде айта бербейт. Аны ошондой бир өзүнчө бир интимный бир учурларда гана айтат. Ал эми ата-энеси мен силерди жакшы көрөм деп айтат. Эч качан ата-энеси сүйөм дебейт. Кыргыз тилинде андай сөз такыр колдонулган эмес. Бирок тилекке каршы кийинки кезде жаштар колдонуп, андан тең жаманы журналисттер кээде ошондой колдонулуп кетип атат. Бул өтө туура эмес. Бул тилдин бузулушун көрсөтөт да. Дал эле ушул сыяктуу орус тилинде бир нече сөздөр менен айтылган сөздүн өзү көрдүбүзбү? Кыргыз тилинде бир эле улутчулдук деген сөз менен эле түшүндүрүп атабыз. Эмне үчүн мындай болуп атат? Себеби орус тилинде национализм деген бул мындай жакшы маанисиндеги эле улутчулдук өзү негизи. Бул керек. Ар бир улуттун сакталышы үчүн бир улутчулдук сезим болуш керек анын ар бир жарандарында. Эгерде ошо өзүнүн улутун сүйгөн, өзүнүн улутун баалаган, кадыр барктаган, өзүнүн улутун мындай өстүрүүгө бир кызмат кылган, билген, таанып билген ошондой улутчулдук сезим болбосо, анда ал улут сакталбайт да анда. Эгер ошол улуттун ар бир жараны өзүнүн эле көртүрлүгү, кара башы, кара курсагы менен жашай бере турган болсо, улут сакталбайт анда. Ал улут ар качан, ар кайсы убактарда болсун мамлекет начарлаганда чачылып кетиши мүмкүн. Улутчулдугу күчтүү, улутчулдук сезими күчтүү жарандар, адамдар ошонун аты уулдары сактайт, уулдары, кыздары сактайт. Экинчи, нацизм деген бул ошо улутчулдуктун бир ашкере көрүнүшү, жаман маанисиндеги улутчулдук да. Мына ушу бизде болгонбу? Бизде Кыргызда бул деги болгон эмес. Кыргызга мындай нерсе мүнөздүү эмес. Эгерде Кыргызда ошо нацизм деп европалыктар түшүнгөн, орустар түшүнгөн ошо сөз болсо, анда бизде ошондой сөз кыргыз тилинде да айтылмак. Андай жаман маанисиндеги сөз болгон эмес. Нацизмде бул өз улутун көтөрүү, башка улутту басынтуу деген сөз жатат. Көрдүңүзбү? Жанагындай жакшы маанисиндеги улутчулдукта мунун айырмасы бар. Шаунизм деген бул таптакыр эле өзүн
дүйнөдөгү өзүнүн элин эң мыкты эл, эң мыкты улут, эң байыркы улут, ал эми калгандары анын алдында кызмат кылышы керек. Бул улут дүйнөнү бийлеши керек деп ушундай түшүнгөн шовинизм да. Мына бул сөз, бул дагы кыргыздын менталитетинде эч бир чыгармасында, эч бир макал лакаптарында мындай сөз жок да. Демек кыргызда мындай сезим болгон эмес. Ошон үчүн ошо шовинизмди түшүндүргөн кыргыз тилиндеги сөз жок. Кыргыз тилинде жакшы маанисинде улутчулдук болгон. Мына мисал айталы. Эң мисал түрүндө айталы. Мына Манас атабыздан баштайлычы. Манас атабыз кыргыз тарыхындагы эң улутчул, эң мыкты улутчул, ар бир кыргыз үчүн үлгү болгон адамдын образы да. Мына Манас атабыз жашынан эле баштап өзү эрежеге жетилип, өзү кыргыз экенин билгенден кийин, анан жана 40 шилтенге жолукканда ал айтат да, сен кыргызды сактоо үчүн жаралгансың, сен атайын бир миссия менен жаралган адамсың. А биз сени дайым колдоп турабыз. Сен ошон үчүн эч нерседен коркпогон дейт. Кудай сенин акыл эсиңе эмнени салып, эмнени туура деп эсептесең, ошону коркпой жасай бер. Алдыңда душман болсо коркпой качырып кире бер дейт. Биз сени колдоп жүрөбүз. Сен качан бир ажалың жеткенде өлөсүң. Ага чейин сен өзүңдүн миссияңды аткармайынча өлбөйсүң дейт. Бул ушундай миссия пайгамбарлардын алдында болот да. Мына Манас атабызда ошо пайгамбарлык бир миссия бар. Ал кыргыз элин, чачылып кеткен кыргыз элин кайра жыйноо үчүн, бузулуп калган кыргыз мамлекетин кайрадан түзүү үчүн, баягы азайып калган улутту көбөйтүү үчүн, үзүлгөндү улоо үчүн бир миссия менен жаралган адам. Ал Манас эпосунун өзүндө айтылып турат. Айтылып турат, Ооба. Сиз азыр Баяс мырза, сиз азыр мындай жакшы бир түшүндүрмө айттыңыз да. Лингвистиканын тили менен өзүбүздүн биздин бир улуттук тилдин өзгөчөлүгүндө кээ бир сөздөрдүн башкача мааниде айтылышы, башка элдердин бир башкача бузуп кабыл алуусу сыяктуу болуп атат да. Дагы бир жакшы ойду айтып атасыз. Деги эле бизде шовинизм же болбосо улутчулдук деген мындай бир ашкере улутчулдук болгон эмес. Сезимибизде жок, себеби андай сөзүбүз да жок деп айтып атасыз да. Эгер андай болсо, ошол лингвистиканын атасы деп коебузбу же эң башы кыргыз алфавитинин эң башында турган түзүүчүлөрүнүн бири, түзүүчүсү Касым Тыныстановдун убагында улутчулдук деген күнөө менен аттоого атышкан да, туурабы? 37-жыл. Андан кийинки Искак Разаковду деле, Абдыкерим Сыдыковдор, Ишеналы Арабаевдор. бул абдан көп. Бүт кыргыз интеллигенциясы ошол. Эмне үчүн мындай күнөөлөр пайда болот деп ойлойсуз? Ол мен сага азыр Манас атамдан баштаганыбыздын себеби, мен ошондон бери карай келе атканмын. Мен ошо жанагы сөзүмдү аягына чыгарып коеюн, бир эки сүйлөйм. Вот Манас атабыз эң бир улутчул, чыныгы кыргыздын бир үлгүсү да. Бул миңдеген жылдар бою кыргыздар өзүнүн эр азамат, эркек уулдарын ошо Манас атабыздын образы менен тарбиялап келишти да. Кыздарын Каникей апабыз, Айчүрөктүн, Чыйырды апабыздын образдары менен тарбиялашкан. Бул эталон да өзү, кыргыз үчүн. Кыргыз адамы, кыргыз эркеги кандай болуш керек дегенде биз Манас атабызды айтабыз. Алмамбетти, Кошойду, Төштүктү, же болбосо Чубакты, же болбосо кийинки Эр Табылды, Эр Солтоно, Эр Таргын, кечеги Эрешимге чейинки баатырларды, акылман Бакай атабыз сыяктуу акылман адамдарды айтабыз. Мына ошондо Манастын улутчулдугу мына. Манасты да күнөөлөп улутчул деп. Бир убакта Манасты жок кылабыз деген орустун шовинисттери, КПССтин идеологиясын бурмалап жүргүзгөндөр ошентишкен да. Манас ал улутчул, ал жалаң эле кыргызды ойлойт. Ал кыргыздан башканы ойлобойт. Анан ал Баймановдун тукуму, ал хандын тукуму, бул эзүүчү таптын өкүлү. Ошон үчүн Манасты жок кылышыбыз керек деп. Бир убактарда ошондой идеология жүргөн да. Туура башыбыздан өткөн да. 52-жыл анан ушу Болот Юнусалиев академик, Муктар Авезов сыяктуу чоң улуу залкар адамдар кыргыздын улутчул интеллигенциясы биригип атып анан кийин ошо Манасты сактап калган. Биз бүгүн бүт дүйнөгө ушу Манасты бетке кармап сыймыктанып отурабыз. Эми жанагы сен өзүң айткан Абдыкерим Сыдыков, ага чейин Төрөкул Жанузаков деген жигит болгон. Жаш кезинде ошол муну изилдеп жүргөндөр айтып жүрүшөт, Ленин менен эң биринчи жолуккан адам деп. Мына ошо кыргыз мамлекетин түзүү идеясын ошол Төрөкул Жанузаков айткан экен. Андан кийин муну ишке ашыргандар Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов, Жусуп Абдурахманов, Орозбековдор мына ушулар болгон.
Мына ушуларды өзүң билесиң. Тарыкта турат. Биз алыс барбайлы. Тарыкта ушулардын бардыгы улутчул, пантүркчүл, пантуранчыл деген айыптар менен ушул бүтүн репрессияга кеткен 37-жылы. Эми мен мисал үчүн Манас атабыз болбосо кыргыз эли чогулат беле, жыйналат беле, кыргыз мамлекети түзүлөт беле вот. Демек улутчул адам керек экен да вот. Манас атабызга окшогон улутчул адам керек экен. Бирок Манас атабыз эч жерде ал мынтип айтат. Ушу кымбатым кыргыз эл үчүн, ала тоо асыл жер үчүн туулбай туна чөгөйүн тирүү жүрбөй элейин. Мен ошону топтобозом, эл кылбазам, ата бабамдан калган жерди кайрып албазам. Мен анда эркектигим кайсы деп өзүнө ант берип атат элдин алдында вот. Бул улутчулдук да. Азыр ушундай сөз сүйлөсөң эле, мына улутчул дейт да вот. Бирок ошол убакта бул элге кызмат кылуу жөнүндө айтып атат. Өзүнүн эли үчүн күйүп жанып атат. Бирок ал өзүнүн элин өйдө көтөрүп, башка элдердин баарын кырып жоёюн, басайын деген сөздү айткан жери жок да. Деге эле Манастын башынан аягына чейин андай сөз жок. Кытай менен урушуп аткан учурда да Кытайды баалап турат. Кытай деген кылым эл. Кытай бузулганда кылым бузулат дечи эле деп. Бирок баягы душмандашкан эл болгондуктан ошону баалап душмандашып урушка барып атат. Душманын да баалай билген. Душманын баалаганда ал душманын баалаган, бирок аргасыз өзүнүн мамлекетин сакташ үчүн, улутту сактап калыш үчүн, өзүнүн эркиндигин, көз каранды сакташ үчүн Кытайга жоортулга кетип атат. Себеби алардын малын айдап тигилер басынтып атат да. Ошондо күч алып турганда барып бир талкалайын деп атат. Анан калганын да көрө жатарбыз. А болбосо ал келип муну талкалаганы турат да. Көрдүңүз, мына ушул маселелер. Эми мына ошо Манас атабыз болбосо биз каяктан кыргыз сакталат элек. Демек улутчулдук керек экен да сезим. Экинчи, мына ушу 1920-жылдары ушу жанагы айткан Төрөкул Жанузаков, Абдыкерим Сыдыков, Ишеналар Абаев, Жусуп Абдырахман, Орозбеков, Касым Тырыстановдор. Ушулардын бардыгы орустар Москва тарабынан улутчулдар, туранчылдар, пантүркчүлдөр деп кетип атат. Эгер ушул балдар болбогондо биздин мамлекет түзүлмөк эмес. Мына бизге кээ бир тарыкты бурмалагандар айтып жүрүшөт. Кыргыз мамлекетин орустар түзүп берген деп. Эч качан орустар түзүп берген эмес. Эгерде могул адамдар улутчул, туранчыл деп аталып кеткен адамдар болбогондо түзүлмөк эмес. Анткени Түркстан АЭС болуп, бардыгы ушу Орто Азия мамлекетин бир эле мамлекетке бириктирип койгон Москва. Ошол убактарда мисалы Россия Федерациясы болгон. Прибалтика Федерациясы болгон. Закавказский Федерация болгон. Ошондо мына ушул жерде Орто Азияда борбор Ташкент болгон Түркстан АЭС-ин 18-жылы түзүлгөндө. Анан ошондо булар да айткан, ой, бизде дагы бир нече улуттардан турабыз. А эмне үчүн биз федерация эмеспиз? Биз өзүбүздүн да конфедерацияны түзөлдөп Москвага маселени коюшкан. Маселе койгондо Москванын башы ооруган багабат. Мына ошондо жанагы орус шовинисттер отуруп алып, буларды федерацияга бириктирсек, бул келечекте Россияга коркунучтуу болот. Себеби булар байыртан империя түзүп, мамлекет түзүп келген элдер, көчмөн элдер. Булардын жоокердик духу али сакталып өлгөн жок булар. Бизге убактылуу баш ийгени менен азыр буларды кандай болсо дагы башкарыш үчүн демек бөлүп жарыш керек. Байыркы формулага салышкан да, байыркы принципке салышкан. Эгер бириктирсек, эртең булар бизден бөлүнүп чыгып кетиши мүмкүн. Өзүнчө социалисттик болобу, капиталисттик болобу, бириккенден чоң күч болот. Алар Москваны тоготпой коюшу мүмкүн деген. Алар Кавказ элдеринен корккон эмес, Прибалтика элдеринен да, дал ушу Орто Азия элдеринен коркушкан. Анан ошону эмне кылыш керек дегенде айткан. Буларды федерация түзүп бербейли, буларды өзүнчө бөлүп чыгаралы республикалар. Мына ошондо анан кийин Москвадагы идеологдор анан бүт 15 республикага анан бөлүшкөн. Прибалтика федерациясын жок кылып, 3 республиканы кылышкан. Закавказ федерацияны жок кылып анан кийин бир топ жана республикалар, автономный республикаларды түзүшкөн. Анан Түркстан АЭС-ин анан булар дегенде жойбойт, ичинен Кыргыз АЭС деген ат менен казактарды бөлүп чыгарышкан. 20-жылы, ал 24-жылга чейин Кыргыз деген ат менен жашап турду. Түркмен АЭС болгон, Өзбек АЭС. А Орто Азияда эки байыркы элге мамлекеттүүлүктү берген эмес орустар. 4 жылга чейин берген эмес. А ошол убактарда Кыргыз интеллигенциясы, тажик интеллигенциясы да Москвага маселе коюп турушкан. Биз деген байыркы элдербиз. Биз деген улутпуз өзүнчө. Бизге да мамлекеттүүлүк бергиле. Жок дегенде автономия, область бергиле депчи. Бул маселени Москва укмаксанга салып, булардын тагдырын чечүүнү өтө кечеңдетишкен.
Мына ошондо Абдыкерим Сыдыков башында бул убактарда Төрөкул Жанузаков өлүп калган. Ал орустарга нааразы болуп, Москванын идеологиясына нааразы болуп, кийин басмачыларга кошулуп кеткен. Орустарга каршы согушкан. Бул жөнүндө биз ачык айтпай жүрөбүз. Негизи ушуларды ачык айтып, биздин кыргыз үчүн да, орус үчүн сабак боло турган кылып айтышыбыз керек муну. Мына ошондо дал ошол идеяны Абдыкерим Сыдыков ошондо Ташкентте аппаратта отуруп иштеген. Ал жерде анан отуруп иштеп, анан айткан, биз өзүбүздүн мамлекетти түспөзөк болбойт деген. Ал жерде казактар менен өзбектердин ортосунда да бир сүйлөшүүлөр жүргөн. Алар ушу кара кыргызды эки бөлүп алуу жөнүндө түндүгүн казактарга кошуп, себеби казактар кыргыз АСТР деп аталып турган. Өзбек АСТР, түштүгүн өзбекке. Мына ошондо чыныгы кара кыргыз, тоолук кыргыздар эки бөлүнүп жок болуп калып коркунучу турган. Ооба. Мына ошону Абдыкерим Сыдыков абдан жакшы түшүнгөн. Ал уккан ошол жерден. Бул ооз-эки сакталган бизге жеткен маалымат да. Мен бир эски бир чоң кызматтарда иштеген аксакалдардан уккам, ошол Абдыкерим Сыдыков жөнүндө сөйлөгөндө болот. Өзүнүн кулагы менен уккан. Өзүнүн кулагы менен ошол кишилерден, Абдыкерим Сыдыков менен бирге иштеген кишилерден угуп, Абдыкерим Сыдыков бул жактагыларга анан кийин тапшырма берген. Ишеналы Арабаевтар, Жусуп Абдырахмановтар бул жакта турушкан. Ошондо тапшырма берген. Эч кандай макул болбогула. Себеби бу жерде Кудайкулов деген, Рахманкул Кудайкулов деген бир Кудай урган чыгып, кеминден чыккан, кедей кембагалдар кошунун төрагасы болгон. Ал дал ошо биз мына кыргыз казактар бир эле мамлекет бололу, күчтүү мамлекет болобуз. Аларды кыргыз деп аталып турбайбы? Алар тала кыргыздар, биз тоолук кыргыздар деп анан ушундай үгүт насаат иштерин жүргүзгөн. Ага интеллигенциянын көбү ээрчиген. Себеби мында караганда туура болуп атпайбы? Кыргыз казак биригип алып чоң мамлекет курсак жакшы болот да. Бирок ошол убакта түштүк кыргыздар бөлүнүп кала турганын ал айткан эмес да. Аны түшүнбөй нар жактагы саясатты көп кыргыздар ээрчиген. Мына ушуну Абдыкерим Сыдыков башында турган улуттук интеллигенциянын өкүлдөрү буга каршы чыккан. Биз өзүбүздүн мамлекетти түзүшүбүз керек. Анан кошулсак алар менен федеративдик түзүлүштө кошулушубуз мүмкүн деп. Анан мына ошондо эки Сыдыковдун тобу жана Кудайкуловдун тобу деген экөөнүн ортосунда карама каршылык чыккан да. Мына ошондо Москва кыргыз мамлекетин өзүнүн түзүүсүнө такыр жооп бербей койгон катка. Булар Москвага телеграмма салышкан, кат жазышкан, уруксат берип өзүбүздүн мамлекетти түзүү жөнүндө, автономный область түзүү жөнүндө. Эшкур дегенде. Ошону да даже уруксат бербей ун чыкпай койушкан да. Мына ошондо Түркстан АСРинен Абдыкерим Сыдыковдор уруксат алган. Алар айткан да, силер ошо түзүп макулдугун беришкен. Дал ошого таянып туруп анан курултай чакырып жиберишкен. Курултай Москванын уруксатсыз. Курултай чакырып жиберип туруп, анан ушул жерде курултайда Кара Кыргыз тоолуу автономный областы түзүлдү деп жарыялашкан. Бул 1922-жылы 3-4 июнда болгон бул өзү. Кээде 3-июнь, кээде 4-июнь деп турат. Эми ошол убакта календарда кичине айырмачылык болсо керек. Анан муну ошол мамлекет түзүлдү деп жарыялап, анан ал жерде Сыдыковдун тобу менен Кудайкуловдун тобу кызматталашып урушуп кетишет, мушташ болот. Анан ошого таянып алып, анан кийин Кудайкуловдун тобу эшикке чыгып алып, бул совет бийлиги деген пролетарлардын бийлиги болчу, силер Баймановдун тукумуңуздар дейт. Анан дал ошондой телеграмма салат Москвага. Мына де, силер совет бийлиги пролетарлардын бийлиги, кедей кембагалдардын, кулдардын бийлиги деп эдиңер беле. Мына бизде кыргыз мамлекети түзүлдү. Бул жерде жалаң Баймановдун балдары келбеди. Бизге бийлик бербей кой дейт да. Чынында караса Абдыкерим Сыдыков да Баймановдун баласы болгон. Жусуп Абдырахманов, Ишеналы Арабаевтар, бирок булар билимдүү адамдар болушкан да. Бирөө орус мектебинен окуган, бирөө медреседен, Арабаев медреседен окуган, Уфадан окуп келген. Абдыкерим Сыдыковдор Тузем мектебинен окушкан. Булар билимдүү, алгачкы кыргыздын ак сөөктөрүнүн ичинен чыккан билимдүү интеллигенция болгон булар өзү. Мына ушулар мээсинде улуттун жоопкерчилигин алып, өзүбүздүн улутту сактап калыш үчүн ушул кырдаалдан пайдаланып мамлекетибизди түзүп калалы деп булар башын канчага байлаганда. Алар билген эмнеге баратканын, бирок ошого улуттун алдында жоопкерчилигин сезишкен. Тиги Кудайкуловдун тобунун алдында бийликке жетүү гана маселеси турган алар. Алар ушул кырдаалдан пайдаланып, кедей кембагалдар биз да барып бийликке жете алады, мына Баймановдун тукумун талкалайбыз деп. Болгон ошол болгон. Ичинде кийин процесс дал ошондой болуп уланган. Сиз азыр абдан жакшы мындай тарыхый маалыматтарды айтып атасыз. Менимче буну көрүүчүлөрдүн көпчүлүгү билбейт болуш керек, бирок абдан биздин Кыргызда бир биз акылман элбиз да, айрыкча сөзгө келгенде
Бизде бир жакшы сөз бар. Жыгачты кырккан балтанын сабы дагы жыгачтан. Эми бул сөздүн канчалык деңгээлде чындык экенин мына сиз өзүңүз айтып отурасыз. Кыргыздын душманы кыргыз деп бул манастан бери айтылып келаткан сөз. Анан жанакы айтып аткан чыныгы кыргыздын ата уулдары, жигиттери, нукура улут үчүн күйгөндөр дагы ошол кыргыз эле туугандарынын жеткизген ушул сөздөр аркылуу кеткенин да тарых тастыктап турат да. Эми мейли бул тарых болсун. Биз эптеп өзүбүздүн мамлекетибизди куруп алдык. Советтер Союзунун ичинде 15 республиканын бирөө болуп. 15 республиканы бириктирген СССР 91-жылы урады. Биз таптакыр өз алдынча көз карандысыз мамлекет болуп калдык. Өзүбүзчө хан шайладык, биринчи ханыбыз Акаев. Бирок ошол киши эмнегедир улуттук идеологияны Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз дегендей мааниде баштады да. Мына ошондон тартып 26 жыл өтүптүр. Азыр ар кандай сөздөр айтылып келет. Жакында эле бир баланын кыргыз тилинде сүйлө деп койгон сөзү үчүн 5,5 жылга кесилди деп мен окуп калдым. Бул канчалык деңгээлде чындыгы бар? Интернет блогтарында жүрөт. Эгер бул чындык болсо өтө жаман фактор да бул. Бул чындык окшойт, себеби интернет блогтарында ошондой айтылып жүрөт. 5,5 жылга улуттук тилде сүйлө деп койгон үчүн условный деп коет экен. Ошондой кесилиптир. Анан ошо сиздердин тегереңиздерде мындай саясий бир ойдо жүргөн белгилүү коомдук ишмер Бекназаровдун дагы акыркы убакта бир ачуу сөз аралап жүрөт да артынан. Улутчул деген бир абдан катуу бир лозунг менен кайрылып бир жаман сөз айтылды. Биз эмне үчүн ушундай бир суроомда эмне үчүн ушундай бир өксүктөн арыла албай келатабыз? Эмне үчүн дайым ушу улутчулдук деген, улут деген сөз бизде мындай бир опасение деп коет орусча айтканда. Кооптонуу. Кооптонуу жараткан сөзгө айланып баратат, айланып калды. Бул кайра эле биз бул сөз каяктан бизге коркунучтуу сөз болуп калды, улутчул деген сөз. Эмне үчүн миңдеген жылдар бою ушул сөздү колдонгон эл кыргыз эч кимге жамандык кылган эмес, башка бир элди басып алуу саясатын дегеле тарыхта жүргүзгөн эмес. Ооз эки булактарда да андай нерсе жок. Бир гана дайым коргонуу, өзүн сактоо маселесинде гана башка элдер менен согушуп, акылман адамдарын, баатыр уулдарын тарбиялап келген да болот. Эми мына ушул карабайсыңбы, кайрадан эле жана улутчулдук дегендин өзүндө негизи биз интеллигенция ушул сөздү бир көбүрөөк талкууга алып элге туура түшүндүрүш керек болуп атат да. Биздин сөздүн мааниси башка тилдерге которулганда кандай болуп которулуш керек болот? Нацизм деп которулуш керекпи, шовинизм деп которулуш керекпи, или нормальный мындай бир жакшы маанисиндеги эле национализм деген сөз менен которулуш керек. Мына ушул сөздөргө тилекке каршы биздин жогорку кеңештин депутаттары, биздин дегеле саясатчылар алгече маани берип, ушул сөздү тактаган жери жок да. Кайра өздөрү колдонгондон коркуп жүрүшөт да. Бул эмнени билдирет? Бул сөздүн маанисин кыргыз тилиндеги сөздүн маанисин өзү түшүнбөй калгандыгын, же болбосо кыргыздар биз өзүбүз кыргыз тилинде сүйлөнүп аткан сөздү талдоого ала албай, анализ жасай албай калганыбызды билдирип атат да. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе да болот. Мына ошо жанагы Абдыкерим Сыдыковдор, Жусуп Абдурахмановдор болбосо бул кыргыз мамлекети түзүлбөйт эле да. Ошолор Москваны мажбур кылып атат кыргыз мамлекетин түзүп бергенге. Москвалыктар келип аны расформировать этип, чачып жиберип, кийин бир жуманын ичинде чачып жиберип, анан кайра жаңы уюштуруу комитетин түзүп, Сыдыковдун тобунан кошуп, Кудайкуловдун тобунан кошуп, анан Москвадан кошуп туруп, анан 2 жылдан кийин 24-жыл 14 октябрда Кара Кыргыз Тоолу автономный областы деген, Тоолу дегенди алып таштап, Кара Кыргыз автономный областын түзүп атат. Ошондо да биздин мыктылыгын карабайсыңарбы, Абдыкерим Сыдыковдордун мыктылыгы ушунда болуп атат. Алар Казак АЭС-ин курамында, же Өзбек АЭС-ин курамында эмес, Россиянын курамында кылып түзүшүп атат алгач. Булар ошону билишкен, эгерде Казактын курамында же Өзбектин курамында түзүлсө, анда аларга кийин чыга албай калышыбыз мүмкүн. А Россиянын курамына кирсек, биз кийин өзүбүзчө чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Булар алдын ала бүт ошону көрүшкөн. Мына ушул улутчул дегендерибиз
болгондук үчүн мамлекет түзүлүп отурат да. Мына эгерде улутчулдук жаман болсо, бул мамлекетти ким түзөт эле? Улутсуздарга эч кандай мамлекеттин кереги жок. Ошол Кудай кылып кийин киши болду болуп өлгөн. Ошо кыргыздар аны кубаласа керек. Ал жөнүндө так бир маалыматтарды мен билбейм. Бирок аны ушуларды изилдеш керек өзү негизи. Вот мына ошол эгер Кудай кулуптун башында кыргыз улутун сактап калуу деген маселе турган эмес. Ал бийликке жетүү, башкаруу гана маселеси турган. Бул улутсуздар болгон. Эми улутсуз деген сөздү орус тилинде которсок кантип которулат? Бул интернационалист деп которулат тилекке каршы. 75 жыл мен интернационалистмин деп сыймыктануу менен айтып келдик. Муну менен биз өзүбүз интернационалист деген сөздү кыргызча котормозун биз жакшы которгон жокпуз да. А бул сөзбө-сөз которгондо интернационализм эл аралык дегенди берет. Бир улутка таандык эмес ал. Демек бул улутсуз адам дегенди берет да. Улутсуз адам дегенди берет да бул. Биздин түшүнүгүбүздө кыргызда эки эле түшүнүк бар. Улутчул адам, анан улутсуз адам. Улутчул адам бул тектүү адам, өзүнүн улутун сүйгөн адам, өзүнүн улутуна кызмат кылууга дайым даяр турган, ошого өмүрүн арнаган адам. Бир улутка таандык адам. Ооба, таандык адам. А экинчиси улутсуз адам, ага баары бир ал. Кыргыз өзү кыргыз деген атты алып жүрөт, кыргыз болобу болбойбу ага баары бир. Же орус деген атты алып жүрөт, орус болобу болбойбу, орус мамлекетти жашайбы жашабы ага бар. Ал өзүнүн курсагы тойзо, карабаш аман эжен болсо болду, каерде тирилигин өткөрсө, ошол жерде тирилигин. Ал эң мыкты кызматкер болушу мүмкүн. Ал эң мыкты министр да болушу мүмкүн. Эң мыкты депутат да болушу мүмкүн. Бирок эң мыкты улутчул, эң мыкты ошол бир улутка таандык адам боло албайт. Вот мына маселе ушул жерде туруп атат. Жанагы сөздү уласак да, демек Акаевдин, биринчи президентибиз Акаевдин жанагы үйүбүз дегени бул туура эмес. Мына ушул улутсуздук идеологиясынын башкача бир көрүнүшү. Мына мен азыр ошого келип атамын да, Акыркы убакта паспортубуздан да Вот мына анын уландызы ошол Акаевдин идеологиясынын уландызы азыркы паспортко келип такалат. Мына Акаев эмне кылып атат? Кыргыз улуту 70% түзөт кыргыз мамлекетин. Ушул мамлекетти түзүүчү улут өзү негизи. Муну эч ким талаша албайт, туурабы? Бирок өзүбүз ошону жокко чыгарып атабыз да. Биз ушул жердеги бардыгыбыздын үйүбүз деп атабыз. Бул миңдеген жылдар бери бул жер кыргыздын жери деп аталып келген. Бул мамлекет болсо мамлекет болбосо бул өлкө, бул жердин ээси, суудун ээси, көктүн ээси кыргыз деп аталып келген. Биз Өзбекстанга барып алып, биз бул жердин ээсибиз деп айта албайбыз да. Биз казактын жерине барып дагы бул жердин ээси кыргыз деп айта албайбыз да биз. Туурабы? Биз өзүбүз ээлеген ата бабалар ушул киндик каны тамган жер, ушул жер коргоп келген жер сууду гана биз ээсибиз деп айта алабыз. Биз ошон үчүн каныбызды төккөнгө даяр турушубуз керек. Ошол жерди коргошубуз керек. Аман эсен бүтүн урпактарга өткөрүп берүү. Бул биздин мойнубуздагы милдет бул өзү. Мына эми караба, Акаев эмне кылып атат? Акаев анын баарын жокко чыгарып атат. Бул баарыбыздын үйүбүз дейт. Демек, бул жатакана деген сөз, кыргыз деген. Ал кыргыздын үйү эмес, мурун кыргыздын үйү болуп келсе, Кыргызстан. Эми Кыргызстан кыргыздын үйү эмес, баарыбыздын үйүбүз деп атат. Демек, бул жатакана. Жатакана орусча общежитие деп которулат, туурабы? Общежитиянын бир ээси болбойт. Ал комендант ээси, бирок комендант ал убактылуу эле адам, аны кызматтан алып койсо башка комендант иштей берет. Бул мамлекетти жок кылуу деген сөз да бул өзү. Бул бир дагы өлкө мындай идеологияны колдонгон жок. Эми эң кызыгы Россия Федерациясы. Бул мамлекеттин биримдигинен турган мамлекет, чоң мамлекет. Ушул мамлекеттерди бириктирип турган чоң мамлекет бул империяда. Ушул империя айтпайт, Россия баарыбыздын үйүбүз дебейт. Унитардык түзүлүштөгү мамлекет биз Кыргызстанды баарыбыздын үйүбүз деп турат. Бул Акаевдин кыргыз элине кылган чыккынчылыгы бул, кыргыз мамлекетине кылган чыккынчылыгы бул. Бул улуттук чыккынчылык. Эгерде мурунку заман болсо, аны эч кимден сурамагыбыз, кыргыздын немелер чогулуп келип эле аксакалдар кеңеши өкүм чыгармакты, өлүм жазасына тартып коймок. Бул дал ошонун иши болот. Бүгүн заман башка балга келип калдык. Биз өзүбүздүн чыккынчыларды өзүбүз өлтүрө албай, башка элдерден сурай турган бир ушундай заманга келдик да. Ошолорду өлтүргөнгө эмес, колубузга бер десең башка эл бербейт. Вот мына ошол идеологияны кыргыз эли кабыл алган жок башынан. Ой, бул биздин үйүбүз, кандайча жалпы жатаканага айланат. Анда кыргыздын үйү каер деген суроо келип атпайбы? Кыргыз каяка барып жашаш керек? Дүйнөдө кыргыздын бир жерде мамлекети болсо, ушул жер ата журту болсо,
Каяга барып кыргыз баш калкалайт? Бул эмне деген мамлекет анда? Бул идеологияга эч ким түшүнгөн жок да. Чынында бул идеологиянын максаты кыргыз мамлекетин талкалаш керек. Бул жерде келечекте анда эмне деген мамлекет болот? Аны бир Акаев билбесе, же Акаевка бир заказ берген бир масондук уюмдар билбесе, биз билбейбиз аны. Бизде эми Баяз мырза, бизде мындай да, биз өзүбүз, мен сизге чейин да келген конокторго ушул суроону көп берем. Биз негизи бир нерсе жасай алабызбы өзүбүз деп. Бул эми барып келип эле жанагы демократиянын атасы же болбосо эң башында турган лидери деп Американы карап, Америкада улут жок, Америка деген америкачыл, американец деген сөз эле бар. Бизде ушундай кыргызстанец, кыргызстанчы ушундай да сөз болуп калган. Бул туура эмес. Эми Американы түшүнсө болот. Себеби алар түптү Америка элин кырып туруп сөөктүн үстүнө курулган мамлекет бул. Бул тарых. Туурабы? Индеистердин канына курулган, ар улуттун башын бириктирген мамлекет. Эми аларга жарашат болуш керек. Биз сиз айткандай Манас атабыздан бери өзүбүздүн мамлекетти тургузуп, бирок башка улуттун өкүлдөрүнө эч качан мындай жамандык көрсөткөн эмеспиз. Ошол эле Манаста деле 40 чороосу 40 улуттан. 40 уруудун башчылары. Алмамбет болсо такыр эле согушкан элдин кулуну болуп атпайбы? Туура, сөөгөчтү душман элдин кулуну. Ошону өзүнүн бир тууганы кылып алып атпайбы? Мына эң улутчул деген Манас. Эми жана Америка жөнүндө сөз. Америка дүйнөгө демократияны таратып атат. Ал Америкага туура келген демократия. Американы мен демократиялык мамлекет деп эсептебеймин. Эмне үчүн? Ал анын демократиянын артында ал америкалык шовинизм турат. Американын дүйнөнү бийлөө саясаты турат. Демократияны жамынып алып, дүйнөнү бийлөө саясаты. Ал мына жакынкы чыгышта бүтүн өзүн көрсөтүп атат. Экинчиден, Америка чын эле адилеттүүлүктү таркатып аткан, чыныгы демократия, эл бийлигин таркатып аткан мамлекет болсо, индеистерден чыгарбайбы президенттерди? Эмне үчүн индеистерден президенттер чыгарбайт? Ошол автохтондуу жергиликтүү элди. Ошолорду тукум курган америкалыктар эмеспи? Биз кыргыздар тукум куруп турбуз, же орустар барып кырып турбу? Ошону дал ошол америкалык деп аталып турган улуттар ошол барып баскынчылар барып жергиликтүү тыш жашап аткан элди барып кырып, жоюп, анан азыр калган резервацияга коруктун ичине киргизип салып, алардан даже бир аким да чыгарбайт, депутат да чыгарбайт, министр да чыгарбайт. Анан дүйнөгө демократия. Кандай демократия? Бул жактагы бүтүн бир элди кырып жоюп атат да анан бизге демократия дейт. Ал бир караңгы элдер, кат-сабаты жок элдер эле билбесе, ал Американын демократиясын биз абдан жакшы түшүнөбүз. Экинчиден, Америка али улут болуп калыптанган жок. Эми дүйнөдө оонда деле талаш бар. Америка улутпу же улут эмеспи деген. Себеби ал курама эл өзү. Ал Африкадан келгени бар, Европадан барганы бар, Скандинавиядан барган, бүт Россиядан өтүп барган, ал бүт дүйнөдөн барган элдер бар. Курама эл. Ал улут болуп калыптанды деп америкалыктар өздөрү айтып атат. Дүйнөнүн элдери мисалы Американы улут деп эсептебейт. Америка чоң держава, мамлекет ал. Ал бирок ар кайсы элдерден куралган эл. Мына мисалы өзбек туугандарыбыз. Өзбек деген улут жок да, бул жаңы улут өзү. Эми калыптанып атат. Кылымдарын арака карасак, Совет 20-чы кылымдын башына барганда өзбек деген эл жок да бул жерде. Өзбек деген өзбек хандын тукумдары жөнүндө тарыхта маалымат бар. Экинчиден азыр өзбек атын алып турган мамлекет бар. Бул мамлекеттин эли кимдерден? Бул мамлекеттин эли түрк тилинде сүйлөгөн элдерден, Иран тилинде сүйлөгөн элдерден, кыргыз, кыпчак дегенен тараган уруулардан, жана башка ушундай тектеш эмес, Индиядан чыгып келгендерден, ар кайсы элдерден, Иран тилинде сүйлөгөн менен түрк тилинде сүйлөгөн элдердин экөөнүн кагылышкан, биригишкен, бири-бири менен жанашкан жеринде пайда болгон бул өзүнчө жаңы улут. Бүгүн ошо жаңы улут катары калыптанып, өзбек деген ат менен дүйнөгө өзүн алып чыгып атат. Бул эки башка маселе да болду. Кыргыз 2000 жыл мурунда кыргыз деген атты алган. Биздин санжыраларды карап, биз эмне үчүн башка эл биз жөнүндө эмне жазды экен деп дайым башка элдин архивин казып атабыз. Ошол убакта өзүбүздүн ата бабалар айтып келген санжырага маани бербейбиз. Биз ооз-эки сактап келгенбиз өзүбүздүн тарыхты. Мына тарыхта турат. Тарыхта кече ошо 20-чы кылымдын башына чейин келген орус саякатчылар да жазып алган. Кыргыз атадан, же болбосо Кыргызбай кээ бир варианттары. Мына кийинки убакта Долонбий деген ат көбүрөөк таркалып кетти. Бул эмне себептен кандай болду билбейм, бирок ошо Долонбийдин деле ошо экинчи бир аты Кыргызбай ошондой болуш керек болот. Мына ошо кыргыз атанын 3 уулунан тарап атат. Ак уул, көк уул, кызыл уул деп. Ушундан тараган 3 канат эл.
Оң сол анан Бизде турат да ошол эле. бизде турат. Улутту калыптандырган бир атанын 3 баласынан тарап турабыз. Биз түптүү тамырлуу элбиз да. Биз такыр башка улутпуз да. Эми мындай да Байсым мырза. Анан жанагы азырда бир сөз бар. Ошо курама элдин идеологиясын түптүү элде миңдеген жылдар бою өзүнүн идеологиясы менен жашап келаткан элге алып келип туруп тигиникин басып, сенин идеологияң болбош, сен бул идеология менен жашайсың деген бул таңуучулук да. Бул баскынчылык саясатта бул өзү. Бул эми менимче ар бир башы менен ойлонгон мээси бар адам бул түшүнөт деп ойлойм бул маселени, бул сөздү. Бул сөздүн төркүнүн. Эми мындай да, азыр биз глобализация кылымында жашап атабыз. Биз байыркы эл деп өзүбүздү айтабыз. Буга тарыхта абдан көп далилдер да бар. Керек болсо ошол убагында Римди чөгөлөткөн Атилла дагы биздин түздөн түз бабаларыбыз экени бул далилденип турат. Ошол эле Кытай чеби ушул көчмөн элдеринен куралган. Ал эми көчмөн элдердин эң башында ошолордун ичинен жанагы элди бийлеген уруу бул кыргыз уруусу болуп турат. Туура. Тарых далил болуп. Эми бир ойдо Байсым мырза, биз ушундай байыркы эл болуп туруп, бир тарабыбыз Алтайдан тартып, бир тарабыбыз Европага чейин, бир тарабы Кытайга чейин чалкып, айланып тегеренип мындай көчүп конуп жүргөн эл азыркы 21-кылымда таза 100% таза кандуу кыргыз калды деп ойлойсузбу? Бул неме да. Негизи бул аксиом эмес. Бул бүткүл дүйнөдө белгилүү нерсе. Таза кандуу деп япондор деп өзүн айта албайт. Хотя 99% япондор, 99% корейлер дагы эми алар салыштырмалуу нерсе да мунун бардыгы. Биз кимге салыштырганда таза кандуубуз? Мисалы үчүн да эми айтсаң эле бул башка элди басынткан дейт. Мисалы курама элдерге салыштырганда биз таза кандуубуз да, туурабы? Ошол эле Казакка караганда дагы мисалы бир таза кандууракпыз деп айтсак болот. Себеби бизде кан аралашкан. Биз таза кандуу дегенде 100% таза кан ал болбойт, ал мүмкүн эмес ал. Ал көчмөн элдерде дагы өзү уруучулук системаны сактаган элдерде таза кандуулук сакталат. Бирок ошондо дагы бизде таза кандуубуз деп айта албайбыз. Тарыхты карап көрсөк, кыргыздардын кече 13-кылымга чейинки антропологиялык көрүнүшү, урууларынын курамы башка, бүгүнкү күндө уруулардын курамы жана антропологиялык көрүнүшүбүз башка. Кече 13-кылымга чейинки европеиттик насилдеги биздин антропологиялык түзүлүш басымдуулук кылса, монголоидтик азыраак болсо, бүгүнкү күндө монголоидтик расанын неме көбүрөөк, туурабы? Демек, кийинки 700 жыл ичинде биз монгол расасы менен көбүрөөк аралашканыбызды көрсөтүп турат. Эл ушундай да, бир убактарда ошондой аралашат. Эми мүмкүн жүрүп 100 жылдардан кийин Европанын көбү бул жака азыр ага баштады. Агып келип европалыктар менен аралашсак, бир жаңы кыргыз деген, эгер ат сакталып калса, кыргыз деген жаңы, мүмкүн кайра европеиттик насилдеги бир кыргыздар, сары чач көк көз кыргыздар пайда болушу мүмкүн. Эч ким ага кепилдик бере албайт. Себеби азыр дүйнө аралашып атат. Сен айтып атканда глобализация деген азыр дүйнөнү аралаштыруу деген сөз. Ал кечеги интернационализм деген эле сөздүн башкача эле бир аталышы бул өзү. Интернационализм ошо болчу, дүйнөнү бүт аралаштырыш керек эле. Улуттарды жок кылыш керек болчу болот. Бүт улут деген жок болуш керек эле да, бүт дүйнө адамзат аралашып кетиш керек эле. Негизги идея ошондо турган. Глобализациянын негизгиси дагы дал ошондо туруп атат да. Бирок ал эч кандай андай мүмкүн эмес да. Бул Расул Гамзатовдун бир жакшы сөзү бар да. Баягы Советтер Союзунун убагында орустук шовинизм аябай күч алып турган учурда айткан да. Ал акын катары айткан. Анан эми дүйнөгө атагы чыгып калгандыгы үчүн аны түрмөгө отургузуп улутчул деп атай алган эмес да. Ал минтип эле айтып койгон баягы орус тилин аябай, орус тилин канчалык тез үйрөнсөк ошончолук коммунизмге тез жетебиз деп. Анан ошонун натыйжасында мына биз ал кече орус тилдүүлүктөн арыла албай атпайбыз болот. Орустук аң сезимден арыла албай атабыз али болот. Орусча ойлонуп атат биздин балдар кыздарыбыз да. Кыргызча чала сүйлөп атат. Вот мына биздин чала улут болуп атканыбыз ушундан да. Мына ошондо айтат да. Эстир келечекте бир улутка айланат деген сөз дейт. Чоң бир улутка айланабыз деген сөз. Ал асмандагы жылдыздардын баарын бириктирип бир ай жасайбыз дегендей эле сөз деген да.
Бул мүмкүн эмес деген сөз да. Мына ушуну Расул Гамзатов эң соңу ушундай образды айткан. Образды айткан. И бул эч качан мүмкүн эмес. Дүйнөнүн элин баары аралашып бир улут болуп калышы мүмкүн эмес. Бирок ушул аралашып аткан учурларда, сапырылып аткан учурларда дүйнө моинтип батышы чыгышка, чыгышы батышка ушинтип жүрүп миграция моинтип аткан учурларда майда улуттар жок болуп кетиши мүмкүн. Улутчул аң сезими начар улуттар жок болуп калышы мүмкүн. Өзүнүн улуттук идеологиясы жок улуттар жок болуп калат. Манасқа окшогон эпосторун, же болбосо Куран, Библияга окшогон ыйык китептерин сактай албаган улуттар жок болуп калат. Ал жөн эле ушу агым менен жашай берген улуттар жок болуп кетет. Кытай базып кирсе, Кытай менен аралашып жашай бериш керек. Ал адам казакты сактабайбыз же кыргыз сактабайбыз десе, ал улут жок болуп кетет. Бизде ошон үчүн улутчул, ар бир эркек балабыз улутчул сезими күчтүү балдар болуш керек. Ал улутчулдук деген ал башка элди басынтуу эмес, өзүбүздүн улутту көтөрө турган, өзүбүздүн улутту коргоп, сактап кала турган улутчулдук сезим бизде күчтүү болуш керек. Антпечек биз кыргыз сактай албайбыз. Ошон үчүн батышта политологдор азыр биздин өлкөнүн абалын көрүп, бизде жүрүп аткан идеологиялык согушту көрүп, маалыматтардын могул жерде кагылышып атканын көрүп, бурмаланып аткандыгын, ар кандай болуп, кыргыз өзүнүн жеринде өзү улутчул деген, жаман маанисинде улутчул деген айыпка жыгылып өзүнүн балдарын азыр мына сен айтып атасың 5 жылга камап турду. Бул эмне деген сөз? Бүгүн кыргыз тилинде сүйлөбөгөндүгү үчүн биз башкаларды камашыбыз керек эле. Тескерисинче башкалар биз эмне үчүн мамлекет тилде сүйлөбөйсүң десек, бизди кыргыздарды камап отурса, бул мамлекет ким мамлекет болуп калды анда? Биз кыргыз мамлекети эмне деген мамлекет бул өзү? Бул ойлоно турган нерсе да. Бул бүгүн ар бир кыргыз намыска келе турган нерсе да. Эгер буга да эч кандай бир тынчтанбасак, буга да эч кандай реакция жасабасак, буга эч кандай унчукпай жөн кое турган болсок, бул кыргыз мамлекетин жок кылуу деген сөз. Эртең 20 жылдан кийин анда кыргыз мамлекети болобу болбойбу белгисиз. Мына мисалы Акаевдин жалпы үйү, миграция болот. Мына ошол Акаевдин жалпы Кыргызстан жалпы үйүбүз деген идеология Акаев менен кошо кетти, токтоду деп ойлоп атабыз да. Ал бүгүнкү күнү күчүндө экенин көрүп атабыз. Паспортто улуту деген графаны алып салдык. Кыргыздар бир улуттук интеллигенциянын өкүлдөрү, бир улутчул сезими күчтүү чоролор жана башка сыяктуу бир мекенчил уюмдарында чырылдап барып азыр токтошту. Мамлекет болсо аны укмаксанга салып койду. Ал улуту деген графаны алып таштап азыр паспортту бекер берип атат экен азыр. Мына мурун акчага берсе азыр бекер берип атат. Паспорту алыш керек, айласы жок, барып алып атат. Ал жерде кыргыз деген улуту жок. Сен кыргызсыңбы, оруссуңбу, доңузсуңбу, кытайсыңбы, ал жерде эч кандай бул эмнеге алып келет? Бул өтө чоң коркунучтуу нерсеге алып келет. Эртең биз улуту деген графаны жок кылсак, биз бүгүнкү күнү айтып атабыз. Өлкө башчысы, биз бардыгын эле чоң бийликтин баарын айтып аткан жокпуз. Өлкө башчысы бул кыргыз мамлекети болуп тургандан өлкө башчысы кыргыз улутунан болсун деген маселени коюп атабыз. Бул биздин укугубуз бул өзү. Бул ар бир элдин укугу. Кытай өзүнүн укугу, Корей болуш керек деген. Бул ар бир элдин укугу да. Мамлекетте титулдук улуттун өзүнүн укугу бар да. Өлкө башчы ошол улуттан болуш керек. Бул бардык жерде ошондой сакталат. Титул улут деген бар, анын титул эмес улуттар бар. Титул эмес улуттардын өзүнүн укуктары бар. Ошол титул улуттун укугу сакталмайынча, титул эмес улуттарында укугу сакталбайт. Кыргыздын укугу кандай сакталса, кыргыз эместердин укугу дал ошондой сакталат. Демек бүгүнкү күнү кыргыз улутунун укугу сакталбай жатса, демек кыргыз эмес улуттардын укугу да сакталбай атат. Бул эртеби кечпи чаң тополонго, кайрадан бир төңкөрүшкө да бир нерсеге алып келет. Бул өтө жаман нерсе болот. Мына ошондон биз ошондон чоочулап атабыз. Кайра эле деп төңкөрүш кылып мына кыла бербестен бир тыш жол менен, реформа жолу менен өзүбүздүн тагдырыбызды, жолубузду аныктаган мамлекет курбайлыбы деген маселени коюп атабыз да биз. Курултай дегенде биз ошого жападан жалгыз бүгүнкү күнү биз ушул туташ кризистик абалдан алып чыга турган бир рычаг, бир механизм ушу курултай институту деп эсептеп атабыз. Чыныгы эл бийлиги чынында ушул. Бул миңдеген жылдык сыноолордон өткөн. Бардык көчмөн элдерде колдонулган. Ушунун башка бурмаланган формасы мына Америка, Европа мамлекеттеринде. Мына Америкада мисалы. Биз Америкада жалпы эл шайлайт дейбиз, туурабы? Американын эли шайлоочуларды шайлайт. 535 адамды шайлайт. 535 адам президентти шайлайт.
Ага чейин президенттер элди аралап гана өздөрүнүн рейтингин көтөрүп эл менен жолугушуп өткөрүп келет. Мына дал ушул система курултайдын эле башкача өзгөрүлткөн формасы. Биз айтып атабыз. Курултайдын делегаттарын шайлайлы. Эң мыкты ар бир айылдан 3000 шайлоочудан бирден мыкты мекенчил бир улутчул сезими күчтүү мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртө алган, мамлекет эмне, улут эмне экендигин билген, түшүнүгү жеткен балдар кыздарды делегат кылып шайлайлы. Мына ошо бир 900 делегат болот. 900 делегат бул элдин мыктысы да, элдин тагдырын элдин мыктылары чечиш керек да, туурабы? Мына илгери элдин өкүлдөрү, эл өзү мыкты деп ар бир айылдан 3000 адамдан бир мыктыны шайлап жиберип атат да. Мына ошол 3000 адамдан элдин мыктылары чогулуп келген жыйын бул курултай деп аталат. Мына ошо курултайда улуттун тагдыры, мамлекеттин тагдыры чечилиш керек. Мына ошо жерде хан шайлануу, мамлекет түзүү процесстери ошо жерде жүрүш керек. Аны элдин мыктылары, мамлекет эмне экенин ойлонбогон малчы кантип бул жерге министр болуп же болбосо депутат болуп келип мамлекеттин тагдырын чечет. Ал кече совет убагында малчы депутат болду деген ал тияктын идеологиясы болчу да бул. А парламентте эмне болот? Вот мына парламентте да ошо курултай чечиш керек да. Парламентте кандай ар бир аймактан шайланабы. Мына мисалы азыркы партиялык системаны көрүп атабыз да. Мына биз айтып атабыз да, жанагы урууларды сактайлы, себеби генофонд сакталат, уруулар сактасак тууганчылык сакталат, уруулар сактасак да башка көптөгөн биздин жанагы саясий, этно саясий структуралары сакталат деп атабыз да. Чынында ушул миңдеген жылдар бою партиянын ролун 3 канат аткарып келген да. 3 канат бул уруудун аты же болбосо этникалык аталыш эмес да. Бул этно саясий түзүлүш бул өзү. Дал ошол 3 канат өзүнүн бир 3 мыкты бир өкүлүн чыгарган, 3 мыктынын ичинен бирөөгөн хан шайлашкан. Бул принцип сакталып калган. Ханы жок учурда да ушул принцип 3 канат сакталып турган. 3 канаттын өзүнүн хандары болгон. Анан биригип туруп бир улуу кыргыз ханын шайлашкан. Или улуу бий деп аталган. Мына биз ошону кайра ордуна келтирели деп атабыз да. Мына ушуга келбей атпайбы. А эмне үчүн экенин эл баары түшүнүп турат. Эмне үчүн экенин бийликтегилер да түшүнөт. Азыр бийлик менен элдин эки бөлүнүп калган нерсеси мына ушунда болуп атат. Сиз азыр ушул жерден бир тактоо кылсаңыз да, Байс мырза. Курултай бул абдан жакшы. Негизгиси бул биздин табиятыбызга жакын. Улуттук өзгөчөлүгүбүзгө жакын, түшүнүктүү. Бул демократиянын туу чокусу. Чын-чынына келгенде, чыныгы элдик башкаруу. Элдик бийлик. Эми ошол эле айтып аткан, сиз мисал кылып көрсөтүп аткан Америкадагы же болбосо Европадагы көптөгөн жана парламенттик башкаруудагы өлкөлөр ушул курултайдын эле бир модификациясы, формасы. Ошол эле биздеки парламенттик жогорку кеңеш. Деле ушул курултайдын бир модификациясы, жаңыланган бир түрү. Алар деле ошол эл өкүлдөрү. Ар бир башта жанагы көз карандысыз депутаттар бар болчу, аймактардан өздөрү шайлап келген. Азыр эми партиялык болуп, кичине бир аз табияты өзгөрүп, эл эмес, элден үзүлүп калгандай болуп атат да. Азыр олигархтар келип атат да. Ошон үчүн сиз айтып аткан могу кайра курултай, элдик курултай деген маселе көтөрүлүп атат окшойт да. Эми бул канчалык деңгээлде ишке аша турган, муну мен жакшы билбейм, сиздерди билбейм, кандай ойдо жүрөсүздөр, себеби же биз парламенттик башкаруу, же биз курултайдык чындыгында жанагы элдик нукура, анда биз конституциябыздан тартып, биз өзүбүздүн нукура улуттук баалуулуктарга малынган бир ыкмалар менен түзүп чыгышыбыз керек мамлекетибизди. Руслан, бир ушуга жооп берейин. Абдан жакшы суроо бердиң да азыр. Сен азыр ошол биз түшүнгөндөй нерсе эмес, сен да көпчүлүк берген суроолорду айтып атасың. Мына ошо парламент эл шайлаган өкүлдөр деп атасың да, я? Анан курултай экөөнүн окшоштуруп атасың. Бул экөө окшош эмес. Экөөндө жакындык бар. Курултай деген бул съезд деген сөз. Мына эми бир нерсени бүгүнкү күндө ушундай бир аналогия барбы дүйнөлүк мамлекеттерде дегенде, мисалы Ливия мамлекетиники бизге бир 80-90% туура келет эле. Муаммар Каддафи түзгөн. Ошондо уруулар системасы сакталган. Ошондо комитеттер, делегаттар, курултай системасы. Ал улуттук конгресс деп атаган. Аты элеки башка. А ушул улуттук курултай деген сөз. Бүгүнкү күнү мына Кытай азыр. Кытай эң кызык өнүгүп атат да. Кытай ал турдуу социалисттик системаны да бускан жок да. Ал кызык кылды да. Ал коммунисттик партиянын атын өзгөрткөн жок. Коммунисттик партия бүгүн ат алып турат. Коммунисттик ошол лидер партия боюнча калды. Болгону көп партиялуулук уруксат берилди.
Buna уруксат dedi. Жеке менчик уруксат берилdi. Din erkinligine уруксат берилdi. Muna bizde sosyalizmde ушул 3-4 чоң кемчилик бар эле да. Анан bizde андан да эң чоң кемчилик орустук шовинизм өтө күч алып кеткен да. Мына ушу орустук шовинизм эстирди чачты да негизинен. Эгерде орустук шовинизм күчтүү болбогондо, ал эстир чачылмаган эмес. Биз ага карабастан эстир сакталып калсын деген добуш бергенбиз референдумда, кыргыздар болот. Мына ошо Коммунистик партия лидер партиясы калып атат. Бүгүнкү күнү бүт Кытайдын экономикасын, идеологиясын аныктап атат. Эми Кытай анын үстүнөн бүткүл Кытайлык улуттук съезд дегенди койбоду. Мына ушул курултай да бар. Мына ушул курултайдын өзү. Ошол бардыгын коммунистик партияны да көзөмөлгө алып атат. Бүт бийликтерди көзөмөлгө алып туруп атат. А ошол бардык жерлерден бир 2000ден ашык делегат шайланып келет экен. Эми бул Кытайдын санына жараша болот. Ал эми бизде ошо курултай деген бул улуттук съезд деген сөз да. А съезд менен парламентти алмаштырууга болбойт. Парламент менен ошо курултайдын функцияларын бириктирип таштап, бизде чатыштырып койгон. Парламент ал мыйзам чыгаруу бийлиги, ал мыйзам чыгарыш керек. Мисалы, келечекте курултай орносо кандай болот? Бүт саясат курултайга берилиш керек болот. Мамлекет түзүүчү функция курултайга берилиш керек. Президентти шайлоо, мамлекет кандай жол менен өнүгөт, идеологияны аныктоо, экономика пландоо, бүт ошолор курултайга берилиш керек. Ал эми мыйзам чыгаруу бийлиги, парламент өзүнүн нукура түпкү бийлигине келет. Түпкү функциясы. Ал мыйзам чыгарат, бир жылда мисалы 100 мыйзам кабыл алса, ошол бир жылдан кийин спикер отчет бериш керек курултайга. Биз 100 мыйзам, мындай мыйзамдарды кабыл алдык. Мынагул мыйзамдар жакшы иштеп атат, булар жаман иштеп атат. Мындай мыйзамдарды кабыл алган жокпуз. Эмне үчүн кабыл алынбадык? Мына ошол жерде делегаттар угуп отуруп айтыш керек. Сен мынагул улуттун кызыкчылыгын коргогон мыйзамдарды кабыл алыпсың. Мынагул мыйзамың жакшы экен. Манас жөнүндөгү мыйзамың жакшы экен. Тиги жөнүндөгү жакшы экен. А кызтекелердин укугун коргогон мыйзамды эмнеге кабыл алдың дейт. Ким уруксат берди сага кызтекелердин укугун коргогон? Эмне үчүн кабыл алып атасың? Мына ошол жерде жоопко тартылат маселеси. А бүгүн жоопко эч ким тарта албайт. Кызтекелердикин өткөн жылы 3 жолу окуудан өткөрүп, жогорку кеңеш кабыл алды. А муну азыр жашырып койду. Кызтекелерде азыр бирөөнүн бар бир нерсе дей турган болсок, сени сотко берет. Азия өлкөлөрүнүн ичинен биринчи Кыргызстан биз ошону кабыл алдык. Бул өтө уят бул өзү. А кызтекелердин укугун коргоо деген эмне деген сөз? Бул коомдо Кудайдын мыйзамына, табияттын мыйзамына каршы жашоого өтүү деген сөз. Европа эли бүгүн деградацияга кетип атат. Алар Кудайдын мыйзамына каршы мыйзамдар менен жашап атат. Табияттын мыйзамына каршы мыйзамдар менен жашап атат. Ал эмне деген сөз? Табияттан Кудайдын мыйзамында эркек аялга үйлөнөт. Аял эркекке турмушка чыгат, үй бүлө курат. Азыр ал жерде эркек эркекке үйлөнүп, аял аялга үйлөнүп атат. Үй бүлө деген маселе аларга экинчи, үчүнчү башка маселеге кетти. Үй бүлө куруу деген жок. Ошон үчүн Европанын эркектери азыр келип Азиянын кыздарын алышып атат. Азиянын балдары бар, Европанын аялдарына үйлөнүп аткан жери жок. Алар үйлөнсө бир кызыкчылык үчүн эле бир кыска бир жыргал үчүн бир алар менен бир мамиледе болбосо, аларды аял катар аларга үйлөнүп аткан эч ким жок. Себеби Европанын аялдары бүгүн бала төрөйм, үй бүлө күтөм деп аткан жери жок. Бул массалык мүнөзгө өтүп кетти. Бүгүн Европа мамлекеттерин кээ бирин атабай эле коелу аттарын. Мамлекеттин башына, өлкө башчыларына кызтекелер келип атат. Бул эртең кыйрайт деген сөз. Biz ошо кыйрап аткан өлкөнүн, бизди кыйрата турган законун алып, өзүбүздүн сактап кала турган закон кабыл алгандын ордуна кайра талкалай турган законду кабыл алып атпайбызбы? А көрсөң ошо законду, мыйзамды кабыл алсаңар, 30 миллион бизге доллар акча берет экен. 30 миллиондун 15 миллионун балким өстөрү чөнтөккө салып бөлүп, 15 миллионуна бизге айлык акы бир нерсе кылып берди, ушуну менен элди тынчытып атат. Бул бүгүнкү неоколониализмдин эң бир классикалык үлгүсүнө айландык да биз. Бул инвесторлордун акчасына көз каранды болуп калды. Биз колониядагы өлкөбүз бүгүн. Мына бир да тегеректе андай өлкө жок. Мына биз Кыргызстан дал ошо неоколониализмдин үлгүсүбүз бүгүн. Бул өтө жаман. Биз эркин мамлекет эмеспиз бүгүн, чынын айтканда. Мына ошондуктан биздин президентибиз да бүгүн өзү каалаган ишти жасай албай атат. Биз интеллигенцияны түшүнүп эле турабыз. Бирок эң жаман жери президентибиз ошо бизге окшогондорго таянып алып иш кылбай атканында болуп атат да.
Мына эң жаман жери ушул болот. Бул өксүк жагы. Ооба. Менимче сиздин айтып аткан сөздөрүңүздө абдан чоң маанилүү ойлор бар. Эгерде муну абдан терең түшүнгөн адам болсо да. Эми бир сөз, биз билебиз, тарыхта биринчи дүйнөлүк согуштан кийин ошол Европанын эң бир мындай алдыңкы элдердин бири болгон немис эли дагы кыйналып турганда Гитлер катарына кирген партия ушул улутчулдук сезимге басым жасап атып, анан алдыга озуп чыгып башка партиялардан кийин фашизмге айланып, анан дүйнөнү будуңча салган билебиз. Сиздин оюңузча, сиздин оюңузду билгим келип атат да, биз эми ушул өзүн жанагы чыныгы кыргыз түшүнүгүндөгү улутчулдук, мындай улутту сактап калуу, мамлекеттүүлүктү сактап калуу, же болбосо өзү жашап аткан мындай территориянын бүтүндүгүнө аракет кылган жүрөгүндө оты бар жаран адам, улутка бир улутка таандык улутчул адамды фашизмге өтүп кетпөөнүн чегин кантип белгилей алабыз? Кандай кылып биз ушул мындай бир жанагы абдан орусча айтканда тонкий граньды сактай алабыз деп ойлойсуз? Бул мындай да, ар бир нерсенин жакшы жаман жагы бар да. Биз ошону билишибиз керек да. Жакшы нерседе кээде жаман нерсеге кызмат кылышы мүмкүн. А жаман нерсенин өзү жакшы нерсеге кызмат кылышы мүмкүн. Мисалы, Индиянын философиясында лотос гүлү сас төзөт да. Булар ушуну айтат да, мына ушундай гүл, асыл гүл, сас да өскөн жери сас дейт. Мындай да. Демек, жаман жерде де жакшы нерселер болот. Ошону алып чыгыш керек да, ошону баалай билиш керек. Кептин баары ошондо турат да. Анан биз мына фашизмдин пайда болгонунда бул өзү зарылчылыктан улам келип чыккан да. Аны Гитлер ойлоп тапкан эмес аны. Гитлер дегенде саясатчы болом деп да ойлогон эмес. Ал жөнөкөй гана бир жакшы сүрөтчү болуп, келечекте бир өзүнүн кыялындагы бир темаларды издеп, бир образдарды издеп жүргөн. Ал студент кезинде кокузунан бир анын бир киносу жөнүндө дагы чыгарышкан. Кийинки убактарда эмнегедир немистер кайра Гитлерге кайрылыша баштады. Анын кинолорун чыгарып, орустарды которуп чыгарышып атат. Ал жөнүндө бир изилдөөлөрдү абдан көп чыгарышып атат да. Мында да бир зарылчылык болсо керек деп ойлоп атам да. Себеби ошол убакта эмне зарылчылык болду эле? Себеби бир ошол коомдогу бир нерсе талап кылат экен да, кандайдыр бир адамдардын чыгышын. Ошол убакта Германияны еврейлер башкарып калган болчу. Бүт немистер ошондой улуу эл, байыркы эл, жоокер эл, и ошол элдин негизи бүтүн немистер, бирок ошол убакта карасыз өлкөнү башкарып турган немис болгону менен ал кайсы бир көлөкөдө, көмүскөдөгү бир уюмдун эле оюнчугу болгон да. Немистер түшүнгөн эмес, ал кимдин буйрутмасын аткарып атат, эмнеге мындай кылып атат? Сүйлөгөнү туура сүйлөйт да, кылган иши таптакыр немистин кызыкчылыгына каршы. Анан кийин карасаң эле бүт бийликтеги жанагы байлардын көбү немис эместер, башка бир адамдар пайда болгон. Ошо жана киносунда бир жакшы көрсөтөт. Гитлер жанагынтип бир жата турган жери жок бир бомуштун жанына келип жатып калат да. Анан бир аябай жап-жаңы машиналар өтөт да. Ой, бул ким аба дейт да тиги. Аны билбейсиң, бул баланча деген еврей дейт. Ал бул каякта иштейт дейт. Ал баланча деген бир заводдун директору тигиндеминде. Бир малда дагы бир ошондо өтөт. А бул ким машина жүзөт? А бул Түкүнчө деген еврей дейт. А бул каерде иштейт? А бул Түкүнчө деген заводдун же фабриканын немеси миллионер дейт. А немистер каякта дейт? Немистер барбы ушундай машина минген дейт. Немистин баары азыр еврейлердин алдында иштеп атпайбы? Еврейдин алдында кул болуп атпайбы? Бизде азыр өлкөбүздү еврейлер башкарып атпайбы? Сен кандай немесиң? Билими жокпур. Кандай студентмин деп коесуң, билимиң жокпур. Ушуну билбейсиңби дейт да тиги бомуш. Гитлер аябай таң калат да бул. Өмүрүндө мындай сөз туккан эмес. Анан ошол бомуштан көп нерселерди билет да. Мунун көз карашын өзгөртөт да ошол бомуш, жанагы көчөдөгү селсияк адам. Анан кийин бул ойлонуп калат. Бул кандай деп? Анан караз эле чын эле. Ба мыкты адамдар, байлардын баары еврейлер, кара жумушчулардын баары немистер. Анан чоң кызматтагыларды караса бүт эле сатылып атат. Анан президенттин караса президент ал жөн эле такыр немис улуту башка нерсени айтып атат. Ал болсо ии дейт да, анан кылган иши таптакыр башка. Анан бул ошону менен бир саясий партияларга аралашып кирип,
Анан ошондон анан бир чоң саясатчы чыгып атпайбы. Анан муну өзүнүн баа тубаса чечендик өнөрү болгон ошол ойгонуп кетип атат да мында. Ал убакка чейин жөн эле эч ким менен сүйлөшпөй эле өзүнүн сүрөтүн тартып эле жүргөн баягы жигит анан кийин таптакыр башка адамга анан кийин айланып чыкты да. Жаңы кайрадан төрөлгөн да. Бул коом ошону айлантып алып чыкты да. Анан немистин мыкты адамдары ошондой бир лидерди издеп жүргөн да. Кантип бул немисти Германиянын мына кризистен, мына абалдан кантип алып чыгабыз деп ошондой издеп жүргөн бай адамдар. Мына бизде азыр бай адамдар издеп атабы жокпу билбейм да. Бизде бай адамдар издебей жатат ошондой адамдар. Издесе Кыргыздын ичинен көп мыкты лидерлерди алып чыгышат эле. Тескеринче байлар өзүнүн байлыгын сактап калыш үчүн аракет кылып бийликтин көзүн тиктеп, же болбосо ушу көлөкөдө гана жашап эптеп күн көргөндү жакшы көрүп атат да. Ичип чардап жыргап ушу бүгүнкү чардап жыргаганына ушу маашырланып атат. Эртең балдар эмне күн көрөт? Эртең балдары кайсы мамлекетте жашайт? Ал жөнүндө ойлонбой жатат. Ойлонсо дагы менден башкасы кыйнала берсин, кыйналса мен эми мына болгон нерсемди сактап калайын деп мына ушуну менен болуп атат. Возможно, ал бир убакта уурдап алган аны, же бир кайсы бир жол менен бийликте турганда кымтып алган, өзүнүн ата бабасынан калган эмес, ал өзү дагы эмгеги менен тапкан эмес, ошон үчүн коркуп атат андан. Мына ушундай азыр мына ошол жүрүп отуруп чынында баягы улутчулдук сезимди күчөп атпайбы, немистин аң сезимине, ар намысына тиймейин, бул немисти ойготмойн болбой турганына анан Гитлер ишенгенде. Анан ошентип анан жана кичинекей партия бир адегенде жумушчу партияга кирип, анан башка барып анан жанагындай бир байлар колдоп чоң партияга айланып, анан ошол немис эли суусап турган лидерди көрүшкөн да Гитлердин. Бул немис элин кулдуктан куткарган чынында. Немис элине өзүнүн намысын ойготкон. Ал жана биринчи дүйнөлүк согуштан талкаланып, ымдынып өчүп баратыла. Болбогон эл турбайбызбы деп калган немисти бул кайра жаратканда. А ошо кайра жаратууда немистин байыркы тарыхына кайрылган. Анан жана ари идеологиясын алып чыкканда. Арийлерге байланышы бар. Анан арийди саясий идеологияга айлантканда, ал жөн эле улуттук идеологиядан өтө саясатташтырып, анан бир жактуу алып отуруп анан фашизм, шовинизм, фашизмге кетип калды да. Возможно, ал ошо бир инерция алып кетти, же ошол убакта биз али кырдаалды мен эми ачык айта албайм, ал немистердин тарыхы боюнча адис эмесмин, ошондуктан мен аны үстүртөн гана билем. Баарыбыз үстүртөн билебиз. Ал үчүн аны немис адистерден, тарыхчылардан сураш керек. Эмне үчүн фашизмге келип калды? Ал бир эле Гитлер келген жок да. Бүтүндөй бир улуу эл келип атпайбы? Эл ээрчип атпайбы? Европанын эң акылман, эң улуу эли ээрчип атат да Гитлерди. А Гитлерди бизге Совет убагында бир шизофрен, бир келесоо, акмак көрсөткөн. Вот эми логика кайда болуп атат? Акылдуу эл акмакты эмнеге ээрчип атат? Көрсө ушунун баары туура эмес экен да. Мына бүгүн кээ бир нерселерге кайра өзүбүздүн көз караш менен карап, өзүбүз окуп, таанып билиш керек болуп атат да. Мына ошол нерсеге дагы кайра караш керек. Эми улутчулдук деген бул ар бир улутта керек. Улуттун сакталышы үчүн, улуттун өнүгүшү үчүн, улут өзүн улут катары ар намысын кармап туруш үчүн ушу улутчул балдар кыздар керек. Балдар кыздарын улутчул кылып тарбиялаш керек. Бирок эч качан аларды шовинист, башка улуттарды жек көргөн, башка улуттарды басынткан, же башка улут эми улутпу деп өзүнүн гана улутун бир көкөлөткөн балдарды эмес, өзүнүн улутун ар качан болсо коргоп кала турган, өзүнүн улутунун мыкты касиеттерин алып жүргөн балдар кыздарды тарбиялаш керек. Вот кыргыздар миңдеген жылдардан бери ошондой тарбиялашкан балдар кыздарды. Тилекке каршы кийинки 100 жыл ичинде кыргыздын этнопедагогикасы бузулган. Орустар бизге өзүнүн жашоо образын таңгуулады да, жаңы идеяны талкуулады. Коммунизм идеясы, социалисттик идея, интернационализм идея деген дүйнө бүтүн ушуга келет. Дүйнөдө коммунизмди орнотобуз деген бир ошондой идеология кеттик да. Ошонун баягы шар менен биз дагы баягы кичинекей улут агып кирип кеттик. Агып жүрүп отуруп анан таптакыр орусташып, өзүбүздүн баягы улуттук аң сезим, дүйнө таанымдан алдаганча четтеп кеттик да. Ошонун ичинде эң орусташкан элдин бири биз болуп калдык да, тилекке каршы. Өтө жаман болду. Мына ошонун кесепетинен бүгүн кутула албай атабыз да. Туура. Бүгүн менимче биз сиз экөөбүздүн маегибиз абдан маанилүү болуп атат. Тилекке каршы билинбей атып 1 саат убакыт өтүп кетти, Байыс мырза. Бирок мен ойлойм, алдыда дагы
биз азыр ушундай бир абалда турабыз. Өзүбүздү өзүбүз таанып билүү үчүн биз сөзсүз өзүбүздүн абалыбызды, өзүбүздүн басып өткөн жолубузду, ата бабаларыбыздын жашоо турмушуна сөзсүз көз жүгүртүп, ошондон сабак алышыбыз керек окшойт да. Ошондой убакыт келип калды окшойт. Анан чындыгында сөздөрүңүздө абдан чоң жаны бар, маани бар. Чыныгы өзүнүн мамлекетин, элин, жерин ойлогон адам сөзсүз бир аз улутчул болуш керек. Бир аз эмес, көп эле улутчул болуш керек. Эми бул жакшы маанисиндеги сөздү айтып аттым. Бир аз дегеним жанагы долу катындардай болуп кичине тийсе эле айкырып шовинизм деп чыккан адамдар дагы сөзгө асылбасын деген ой. Эми сиз ушул келип убактыңызды бөлүп, Байс мырза, өзүңүздүн оюңуз менен улутка болгон жүрөгүңүздөгү, жан дүйнөңүздө тынч бербеген ойлор менен бөлүшкөнүңүзгө чоң рахмат айтып, дагы сиз менен бир жолу жолугуп, кызыктуу маек курабыз деген тилек менен бүгүнкү көрсөтүүбүз жыйынтык жасасак. Жакшы, рахмат. Чоң рахмат. Ишиң ийгиликтүү болсун, жакшы, рахмат.